Атай, чоңойгондо ким болосуң? Мен сот болом. Бул абдан оор кесип. Буга жетиш үчүн көптү билип, жакшы окуу керек. Адилеттүү, айткан сөзгө бекем, талыкпаган эмгекчил болуу керек. Андан көрө колхозго эле иштегениң оңго. Механизатор болосуң, бапырата акча табасың. Жок, мен сот болом дебедимби? Чыкса, ушунуман бердеме чыгат. Биздин тукумда сот тургай деги эле жогорку билимдүү адам болгон эмес. Эми заман өзгөрдү. Эмне кылам десе мүмкүнчүлүк элдин баарында бар. Кудай тилегиңди берсин. Максатыңа жет балам. Мына жолдоштор, силер юридикалык факультеттен студенти болуп калдыңар. Силер абдан татаал, түйшүгү оор, бирок ошол эле маалда гумандуу жана жоопкерчиликтүү кесиптердин бирин тандап алдыңар. Урматтуу жолдоштор, кесиптештер, мойнуңарда адамдардын тагдыры үчүн жоопкерчилик, мыйзамдуулук менен адилеттүүлүктү сактоо турганын эсиңерден чыгарбагыла. Биз жоопкерчиликтүү жана калыс болушубуз керек. Урматтуу студенттер, силерди абдан маанилүү жана татаал милдет күтүп жатат. Алдыбызда эгемендүүлүккө жетишкен өлкөбүздөгү сот системасын реформалоо милдети турат. Ол оңойлдон иш эмес. Санариптештирүү, заманбап каражаттар улар шаймандар гана экенин эсиңерде болсун. Сот системасынын негизги максаты бул мыйзамдуулук, адилеттүүлүк жана биздин жарандарды юридикалык жактан коргоо кепилдиги. Ата, юбилейиңиз кут болсун. Рахмат. Келе кой. Кандай балам? Чоңойгондо ким болосуң? Мен сот болом. Бирок бул абдан оор. Жоопкерчилиги кыйын, бирок керектүү кесип. Кудай тилегиңди берсин.